Assalamu alaikum. Саламатсыздарбы, урматтуу MT каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү сабактан биз Microsoft Office пакетиндеги презентация түзүү үчүн PowerPoint программасы менен таанышып иштей баштайбыз. Негизинен Office пакеттерде, Microsoft Office пакеттеринде ичиндеги программалардын баардыгы интерфейстери, içindeki elementler bardağa okşoş birдей түзүлгөн деп айтсак да болот. Эгер Word'ду билген болсок, ал PowerPoint'та жана Excel'де дагы бирдей. Кээде Access бир аз ичиндеги инструменттер кызматы башка болушу мүмкүн, бирок дизайны тараптан бирдей болуп эсептелет. Алардын бул жерде файл менюлары дагы ошондой тартипте жайгашкан. Word'да кандай тартип жайгашкан болсо, PowerPoint'та, Excel'де жана Access'те бирок алардын аттары бир аз башкача болушу мүмкүн, функциялар. Эми карайбыз. Бардык эле Office пакеттерде файл окшош болуп эсептелет. Бул жерде негизинен жаңы файлдар түзүү, эгер сакталгандар болсо аларды ачуу, анан сохранить как, булар файлдарды сактайт. Анан биз печатка берсек болот принтерден. Андан бул жерден экспорт кылып, башка форматка өзгөртсөк болот. Бул жерден биз PDF форматка түзө алабыз. Андан кийин ошол жерде презентацияда түзүлгөн маалыматтарды видео форматка айландыра алабыз. Негизинен создать баскычын басканда, эгерде компьютер интернетке туташкан болсо, бизге даяр шаблондор, даяр түзүлгөн материалдар керек болот. Өзүбүздүн темабыз чыгып калат бул жерде. Анан биз өзүбүздүн презентацияны түзүп аткан тематикага жараша даяр маалыматтарды ушул жерден түзүп алсак болот. Эгерде биз өзүбүз түзүшүбүз керек болсо, анда пустая презентация дегенди басабыз, бизге ушундай жаңы презентация түзүлөт. Андан главное менюсу, бул жердеги инструменттерге таанышабыз. Негизинен презентация тексттерден, сүрөттөрдөн, видеолордон жана аудио файлдардан тургандыктан биз текст менен Word'да текст менен иштегенди билебиз. Ошол нерселерди бул жерде дагы карап өтөбүз бир аз. Негизинен бул жерден Word'догудай эле биринчиси бул жерде объекттер жайгашуучу бет деп аталат. Андан кийин менюлар, менюнун ичиндеги инструменттер. Андан кийин бул сол жактагы биздин слайдтарыбызды көрсөтүп туруучу атайын бөлүгү болуп эсептелет. Азыр бизге бир бет турат, номер коюп, биз экинчи бетти кантип тургузабыз. Экинчи бетти кошуш үчүн биз бул жерден создать слайд дегенди бассак, бизге экинчи бет кошулат. Же болбосо, карап турасыздар, биз ушул сол тарапты кошкондо бизде 0 лист активный болуп турат, боёлуп турат. Ошого басып туруп, энтерди бассак, бизге экинчиси түшөт. Ошол кыска жолу. Бул жерге келип отурбастан 4-тө келип басабыз да, энтерди бассак, кийинкилери түшүп кетет. Андан кийин биздин түзгөн презентация эгер көп беттүү болсо, анан булар көп тармактуу боло турган болсо, анда биз буларды разделге бөлсөк болот. Мисалы үчүн азыр биз биринчи слайдка койдук. Андан кийин раздел дегенди бастык, андан кийин добавить раздел деген бар. Же азыр бизге булардын баардыгы бир раздел болуп калды, 6-га чейин. Эми 3төн экинчи разделди түзүшүбүз керек болсо, 3ке келип басабыз да, андан кийин раздел деген бар. Ушуну басып туруп, добавить деп коебуз. Бул дагы өзүнчө бир раздел болду. Мына карайбыз, өзүнчө, бул өзүнчө. Бирок булардын аттары бирдей болуп калды. Раздел без заголовка болду. Биз ушуну басабыз, андан кийин разделге кайра киребиз, андан кийин переименовать дегенди басып туруп, бул жерге биз жазып коюшубуз мүмкүн. Башка тема деп койсок, бул жерге бизге биринчи тема. Андан ушул разделге басабыз дагы, андан кийин жерде камтылган тема. Ар ким өзүнүн ушул жерде багытына жараша ушинтип бөлүп алса болот. Жазып алгандан кийин анан биз макеттерди карайбыз. Бул жерде макеттер кандай болуш керек? Макетти басабыз. Макетти басканда бизге керектүү бул жерде макеттер келет, өзүбүз каалаганын тандап алсак болот. Бирок адаты боюнча ушундай макетти коюп берет бизге. Анан биз ушул жерден өзүбүз каалаганын тандап өзгөртүп алсак болот.
Азыр ол жерде жазылып турган тексттер, эгерде биз презентацияны кое турган болсок, бул тексттер көрбөйт. Булар жөн гана бизге түшүнүктүү болуш үчүн чыгарылып койгон. Качан гана биз ушул жерге келип басканыбызда бул тексттер жок болуп кетет. Андан кийин биз ушул жерге тема коебуз. Презентация түзүү. Буну белгилейбиз. Word'da иштеткендей алып иштейбиз. Эгерде Word'да иштеген болсок, бул жерден биз шрифттерди тандайбыз, өзүбүзгө жаккан шрифттерди кое алабыз. Times Roman болсын. Азыр 44 болду. Жирный, курсивный, анан подчеркнутый кылабыз дагы. Анан буну абзацка киребиз деп, pass enter кылабыз. Ортого болуп туруп калды. Мондай кылып биз ортолордун араларын ачсак болот. Ар бир тамганын карап турсаңыздар, аралары ачылып турат. Азыр обычный жөнөкөйдө турат. Широкий, очень широкий кылып койсок дагы болот. Эми буну интервалын биз өзүбүз ол жактан ручной өзгөртүп алабыз. Чоңойтабыз, мында чоңойтабыз. Чоңойтсак, бир аз чоңойтабыз. Жүз акында алып түзүп алсак болот. Бул жерден биз ортосун сызып койсок болот. Анан бул жерде Word'да жок. Бул жерде текстте деп турат. Бул текстке көлөкө берет. Азыр көрүнбөй калды. Амаларды алып салалы. Карасак, тексттин аркасында бир аз көлөкө пайда болду. Ошол жерден эстин жардамы аркылуу биз текст терилген текстке тен бере алабыз. Мына белгилейбиз. Бул жерде Word'догудай бардыгы. Онда алып түзүп да болот. Жана башка. Бул жерден чоңойтуп кичинейтебиз. Булардын айтыштын кереги жок. Булар себептен де Word'да биз көрсөтүлгөн тексттер менен иштегенде ушул нерселерди карайбыз. Андан кийин бул жерде направление текста деген бар. Бул текстти багытын өзгөртүү. Баса турган болсок, бизге бул жерде 4 багыт пайда болот. Эгерде муну баса турган болсок, 90 градуска, 90 градуска бул тигине жазылып калды. Кайрадан ушуну белгилейбиз. Андан кийин ушул направление текстке киребиз. Мындай алсак, мындай түстө. Ушул жерден биз тексттин направлениясын өзгөртө алабыз. Өзүбүзгө жаккан направлениеде койсок болот. Мен бул текст кандай турушу керек? Азыр бул жерде рамка турбайбы? Бул тексттин рамкасы. Ушунда кандай багытта, ортодобу, же ылдыйда, же үстүдө деген бар. Ошону колдонсок болот. Андан кийинкиси бул фигуралар. Smart фигуралар бул графикалык. Буну экинчиге коелу бул жерден. Так. Азыр мен немелерди өчүрүп салган үчүн бул иштебей калды. Мына кийинкисине түшө турган болсо, азыр муну өчүрүп салайын. Андан кийинки жерге кое беребиз. Бул жерге биз текст кандайдыр бир фигура коюш үчүн сөзсүз түрдө ушундай рамка керек болот. Анан бул жерден фигураны алабыз. Анан өзүбүз каалаган багыттасын койсок болот. Эгерде муну кое турган болсок, бул жерде текст жазышыбыз мүмкүн. Бул жерге каалагандай. Муну толуктун ичине келсек, бизге текст коюлуп берет, курсор коюлат, биз өзүбүз каалаган текстти жаза беребиз. Word болушу мүмкүн. Анан PowerPoint бул. Excel. Access. Бул жерде барлык офис пакет программалары болду. Word, PowerPoint, Excel, Access жана Publisher.
Бұл даярда біз өзіміз қойып отырбайбыз. Бұл жерден даяр өзі қойылып қалды. Мына қарап тұрасыз. Біз өзіміз сырттан да башқа вставкадан фигура алып келіп қояйық. Мына көрдіңіздер, біздің фигура жабылып қалды. Эми ушул фигураны біз арқаға алып өтүш үчүн бул жерде опория дочит деген бар. Ушуну тандап алсак болот. Мен азыр орусчам бир аз начар болгон үчүн башкача болуп жаткандыр. Бирок ушу көрсөк ушул жерден болот. Мына бул жерде пландар бар. Кандай планда туруш керек? Азыр передний план болуп турат, анан задний план, переместить вперед. Бул жерде аркасына көрүп турасыздар. Бул эң артын өтүп кетет. Бул болсо ылдыйкысынан гана артка өтөт деген сөз да. Ошол жерде өзү көрсөтүп турат, жазылып турат, жанында сүрөттөр турат. Ошол форматта өтүп калат. Мисалга азыр мен задний планды баса турам болсом, бул баарынын артына түшүп калды, көрүнүп турат. Баарынын артында ушундай болуп турат. Аны ушул жерден башкасын тандай турам болсок, анда ушул жерден биз эгерде эң биринчи коюлган текст эң бетине өтө турган болсо, ушул жерде пайдаланып койсок болот. Бул жерден заливка бар, ушул түстөрдү өзгөртүш үчүн. Заливка фигура дейт. Эгерде биз мына турган болсок, бул жерде ошол фигуранын биз түсүн өзгөртөбүз. Башка түскө өзгөрттүк. Андан контур фигура дейт. Бул сыртын түзүлүштөрү башка свет берсек болот. Бул жерден кара кылдык. Андан кийин кандай болуш керек? Жоондугун көрсөтөбүз бул жерден. Штрих кылып пайдалансак дагы болот. Эгерде бизге контур керек эмес болуп турган болсо, бул контурларга фигура кирип ушул жерден нет контура деген басабыз. Андан кийин эффект фигурага киребиз. Биз бул фигуралар менен иштегенде Word'то көргөнбүз. Word'то кандай болсо ошондой болот. Эгерде мен Word'то жана видеону көрбөсөңүздөр, мен атайын азыр ушул жерден ссылка калтырдым видеонун үстүнө. Ошол жерден ушул боюнча Word'тогу видеолорун көрсөңүздөр болот. Бул жерден биз тен, отражение, подсветка ушуларды колдонсок, фигуралардын поворотторун колдонсок болот. Бул Word'то кантип колдонгон болсок, ушул жерде дагы колдоно алабыз. Бул ушул PowerPoint'та баардык объекттерге колдонулат. Тексттерге да колдонсок болот. Рельефтерин өзгөртүп биз колдонобуз. Заливка бул фигуралардын эффекттерин биз көргөнбүз. Бул жерде экспресс стиль дегендер, бул өзүнүн стилдери бар. Ошон үчүн эгерде биз кандайдыр бир фигура коюп, бирок ичиндеги түстү керек эмес болуп турган болсо, анда бул жерде төгүндө атайын эмеси бар. Мына бизге баары керек эмес болсо, муну тандайбыз бул жерден. Бирок ал жерде ичинде ABV деген бул объекттерге биз текст колдонсок болот. Ушундай алып колдоно беребиз. Биз экспресс стилге кире турган болсок, көрсөттүм, экспресс стилдерде бул өзүнүн атайын даярдалган стилдери бар. Бул жерден түстөрү да башкачараак болгон. Анан төгүндөгүсү бул аркасындагы ошол түстөрдүн жоктугу. Бирок түс аркасында түсү жок, бирок аларга биз текст жасап болот. Төгүндөгү бул жөн гана ичинде түсү жок, бирок контуру бар деген сөз. Азыр мен главный менюсуна жаңылышкан. Азыр мен ушул айткандай главныйнын ичинде гана инструменттер менен тааныштырдым. Бул жерде найти, заменить, выделить деген Word'то кандай иштеген болсо, ошондой иштейт. Айырмачылык жок. Булар тексттер менен гана иштейт. Калганда бул жерде Word'то иштеген, бул шрифт, абзац, бул тексттер менен иштечү инструменттер. Бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аягына
келип жетти. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.